Алтын кылым деген ат менен тарыхта калган белгилүү доордун башталышында Шам мамлекетинин падышасы уулун үйлөндүрмөкчү болуп, калкына кимдин 18-20 жаштагы Куранды толук жаттаган кызы болсо, бүгүн түнү үйүндө чырагын өчүрбөсүн деп жар салыптыр. Кечинде падыша жан жөкөрлөрү менен баласын эриштирип шаарга чыкса, шаардын үйлөрү асмандагы жылдыздардай жымыңдап, чырактары жанып туруптур. Муну көрүп таң калган падыша эртеси кимдин 18-20 жаштагы Куранды толук жаттап, маанисин чечмелей ала турган кызы болсо, бүгүн түнү чырагын өчүрбөсүн деп жар салат. Түнкү намазын окуп, падыша дагы сарайынан чыгат. Чыкса, шаардын жарымынын чырагы жалтырап күйүп туруптур. Ошондо падыша уулуна карап мындай дептир: "Балам, эсиңде болсун. Эркек уулду тарбиялайт, аял улутту тарбиялайт. Биздин ата-энелер кыздарын Куран жаттатып, Аллахтын сөзүн боюна сиңирип, тарбия кылганын көрүп, абдан кубанып турам. Эми мен уулум үчүн гана эмес, улутум үчүн да убайым тартпай эле койсом болот экен." Саълаба, ага Аллах разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы болчу. Бир күнү пайгамбарыбыз аны бир жумушка жөнөттү. Ал жолдо баратып, Мадиналык бир адамдын короосунан жуунуп жаткан аялды көрүп, аны бир азга карап калат. Анан бул кылыгы үчүн өзүн жемелеп, кайра кайтат. Анан пайгамбарыбызга аян келип, менин кылыгымды билип алат го деп ойлоп, пайгамбарыбызга кайра келбей коет. Ошентип, Мекке менен Мадинанын ортосундагы тоонун этегинде 40 күн жашырынып жүрөт. Бир күнү Жабраил периште келип, "Мухаммад, сага Роббиң салам айтты. Ошондой эле бир сахабаңдын сенден жашынып тоо арасында жүргөнүн айтты", дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умар менен Салман Фарсини, аларга Аллах разы болсун, чакырып, жашынган сахабаны таап келүүгө жөнөтөт. Алар аны тоо арасынан таап алып келишет. "Эмне үчүн жашынып жүрөсүң?" деп сурайт пайгамбарыбыз андан. "Күнөөм үчүн. Күнөөңдү жууй турган ишти айтайынбы?" "Айтыңыз, о Алланын элчиси. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар" деп айткын. "А менин күнөөм чоң да. Аллахтын сөзү андан да улуу экенин билбейсиңби?" Ушу менен сөз бүтүп, Саълаба чыгып кетет. Арадан 7-8 күн өткөндөн кийин пайгамбарыбыз сахабалары менен анын жашаган жерине келди. Пайгамбарыбыз аны менен саламдашкандан кийин анын башын көкүрөгүнө койду. Бирок Саълаба башын шашылып тартып алды. "Эмне үчүн менин көкүрөгүмө башын койбойсуң?" деп сурады пайгамбарыбыз. Ал күнөөгө толгон. "Сен эмнени каалайсың?" "Аллахтын кечиримин гана каалаймын." Ошол мезгилде Жабраил келип, "Мухаммад, Роббиң сага салам айтып, анан ушул пендем мага деңиз көбүгүндөй көп күнөө кылып келсе, мен аны деңиз көбүгүндөй көп кечирим менен тосуп алам", деди. Пайгамбарыбыз Жабраилдин айтканын Саълабага айтып берди. Ал көз жашын тыя албай жүрүп, аз күндө дүйнөдөн өтүп кетти. Пайгамбарыбыз аны жуудуруп, кепиндетип, анын жаназасын окуду. Ошол учурда пайгамбарыбыз бутунун учу менен этиеттеп басып жүргөнүн көргөн сахабалар жаназа окулуп бүткөн соң, "О Алланын элчиси, эмне үчүн бутуңуздун учу менен басып жүрдүңүз?" деп сурашты. "Мени пайгамбар кылып жөнөткөн затка касам ичип айтам, Саълабанын жаназасына келген периштелердин көптүгүнөн улам бут коерго жер таппай калдым", деп жооп берди. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Урматтуу каналыбыздын активдүү көрүүчүлөрү, бул сыяктуу видеолордун көпчүлүккө жетүүсүнө салым кошом десеңиз, 2 кадам жетиштүү. Биринчи, жогору карап турган баш бармакты басып жактыруу, экинчи, комментарий калтыруу. Анткени канча көп комментарий жана лайк чогулса, бул видео автоматтык түрдө башкаларга сунушталат. Бизди активдүү күзөтсөңүз, активдүү көрүүчүмүн деп жазыңыз. А эгерде биринчи жолу болсоңуз, каналда биринчимин деп жазыңыз. Демек, лайк жана комментарий. Аалым менен падыша. Падышанын жан дүйнөсү тарып, ички сырын жарыла айтып, бук чыгарууга ылайыктуу киши таба албай, өзүн жаман сезип отурду. Колундагы бийлиги да, байлыгы да түккө татыбай, бир нерсесин жоготуп алгансып көпкө кыйналды. Жанында чаркайланып кошоматтанган жан жөкөрлөрү көзүнө албарсыздай көрүнүп,
Жүрөк тереңинде алардын ар бир кыймылы жалган сыяктуудай туюлду. Жалгыз отуруп, мындан 7 жыл илгери зынданга салдырган алымды эстеди. Ошондо мунун каарынан да, заарынан да коркпогон алым алдына келип, кемчилдигин бетине айткан эле. Алымдын айтканы чындык экенин билип турса да, пенделик алсыздыгы менен падышалык текеберлиги кошул-ташыл болуп, анын сөзүнө сынгысы келген эмес. Тескерисинче, алымды сындырууга аракет кылган. Бирок кашайып алда айтканынан кайтпай туруп алган болчу. Акыры экөөнүн талашы алымдын зынданга ташталуусу менен аяктаган. Андан бери 7 жыл өтүптүр. Буга чейин 1-2 курдай гана аны эстебесе, эсинен такыр эле чыгарып койгон экен. Эмнегедир бүгүн ошол алым эсине түштү. Кызык, 7 жылда ал кандай өзгөрдү экен? Падыша вазирин чакырып, алымды алып келүүгө буйруду. Алым жылуу салам айтып кирди. Оба, чач сакалы агарып, өңү бозоруп, жүдөңкү тартып калыптыр. Бирок көздөрү баягыдай эле ишенимдүү тиктеп, жанып турат. Мага каршы сүйлөйм деп, агымга каршы сүзгөн кемеге түшүп алганыңды сездиңби? Деп сөз баштады падыша, алымды сынай карап. Мен дарыгермин. Оорулуу адамга кирсем насаатымды айтам, деди алым. Мага насаат айтууну сага ким буйруду? Бул тактыга отурууну сага ким буйруду? Деп суроого суроо менен жооп берди алым. Мен калай калктын каалоосу менен бул тактыда отурамын. Мен калай калктын жаратуучусунун каалоосу менен сүйлөймүн. Адамдардын башчысына каршы сүйлөгөн адам тумшугу менен зынданга түшөрүн сен дагы эле биле элексиңби? Оба, аны жакшы билип калдым. Бирок ааламдардын жаратуучусуна каршы сүйлөгөн адам тумшугу менен тозокко түшөрүн али биле электирге таң калам, падышам. Эмне үчүн аалымдардын баары сен айткан нерсени айта алышпайт? 7 жыл зынданда жатуудан коркушат. А мен үчүн бурадарым Жусуптай болуп зынданда жатуу чындыкты жашыруудан жакшыраак. Мен сени зынданга салып, 7 жылдык өмүрүңдү текке кетирдим. Эми каалаганыңды сура, мен сени ыраазы кылайын, деди падыша бир аз жумшарып. Туура айтасың. Менин кырчын курагым өтүп картайып калдым. Эми менин бир эле суранычым бар. Менин жаштыгымды кайтарып бер, деди алым бир аз кийле. Бул менин колумдан келбейт. Андай болсо, менин ден соолугум начарлап бара жатат. Мени өлүмдөн сактап кал. Бул да менин колумдан келбейт. Менин колумдан келчү нерсени сура, деп бети башы кызарып чыкты падышанын. А мен болсо, булардын баарын аткара алчу затка жакындап бара жатам, деди алым. Баса, сен да ага жакындап бара жатасың, деп кошумчалап койду анан. Сен менден бир нерсе сурап алмайынча бул жерден чыгарбаймын, деп кыйкырып жиберди падыша. Эгер бир нерсе суроого муктаж болсом, сенден эмес, могу кулуңдан сурап алмакмын, деди алым эшик тоскон желдетке кол жаңсап. Бул сенин акмактыгың. Менден таппаган нерсени кулумдан тапмак белең, падыша дагы ачууланды. Кулуңдан сурайм десем ачууландың. Мен дагы сага окшогон алсыз кулумдан сураганым үчүн жаратуучу падышамдын ачуулануусунан коркомун. Мен сага менден бир нерсе сура деп жатам, падыша кыйкырып жиберди. Макул, андай болсо жонуңа 3 кап буудай көтөрүп чыгып бер, ала кетейин, деди алым камырабай. Бул оңой эле, деп падыша жумшара түштү. Бирок 3 капты мен көтөрө албайм. 3 кап буудайды артыңа көтөрө албасаң, калың журттун милдетин мойнуңа кантип көтөрүп жүрөсүң? Алым падышага суроолуу карады. Биз бул заманда эл милдетин эмес, өз арабабызды жаратылуу тарта албай калдык. Падыша башка сөз сүйлөгөн жок. Тескери бурулуп, алымга чыгып кет дегенсип кол жаңсады. Эшик акырын жабылып, анын кадамынан чыккан дабышы угулбай калганча нес болуп катып турду. Анан гана оор үшкүрүп тактысына басып келди. Алымдан жеңилгенине ичи күйүп турса да, баягыдай кыйналбай өзүн жеңил сезип калды. Колун асманга созуп, акырын шылбырай баштады. О, ааламдардын жаратуучусу, алсыз пендеңдин күнөөсүн кечире көр. Тозок отуна тумшугу менен кирүүчүлөрдөн кылба. О, жараткан. Чын ыклас менен жүрөктөн чыккан тообону коштой, көздөрдөн куюлган жаш тамчылары сакал алды акты. Азирети Умар падыша болуп турган мезгилинде Абу Убайда ибн Жаррахка кызматчысын жөнөтүп 4000 дирхам берип жиберет. Акчаны бергениңден кийин аны эмне кыларына көз жүгүртө кел, деп буйруйт кызматчысына. Кызматчы акчаны алып барып берип, кожоюндун буйругун аткарып, анын артынан аңдый баштайт. Абу Убайда өзүнө 1 дирхамды алып калбастан, баарын кедей кембагалдарга таратып чыгат. Муну уккан Умар көзүнө жаш алып, мусулмандардын арасында ушундай инсандардын болгонуна,
өзүңө чексиз шүгүр деп шүгүр келтирет. Кийинчерээк Абу Убайданын үйүнө келип, анын жашоо турмушун көргөн Умар дүнүйө бардык нерсени өзгөртөт. Бирок сени гана өзгөртө албады, о Абу Убайда, деп көз жашын сүрткөн экен. Фираун энесин сыйлаганбы? Фираундун ким экенин билесиңби? Фираун Исраил коомунда адамдарды кой мууздагандай муздайт эле. Аялдардын курсагын жарып өлтүрөт эле. Аллахтын пайгамбары Муса алейхиссаламды өлтүрүүгө аракет кылган эле. Муса алейхиссалам менен талашуу үчүн сыйкырчыларын топтоп келген эле. Мен силердин кудайыңармын деп өзүн жаратуучуга теңеген эле. Анын капырлыгы жана заалымдыгы чектен ашып кеткен болчу. Ошон үчүн Муса пайгамбар Аллахка кайрылып: "О Раббим, сен Фираун менен анын адамдарына дүйнө жашоосунда ар түрдүү зыйнаттарды жана мал-мүлктү бердиң. О Раббим, сен дүйнөнү аларга өзүңдүн жолуңдан адашып кетүүсү үчүн гана бергенсиң. О Раббим, алардын мал-мүлкүн кыйратып, жүрөктөрүн катырып сал. Качан гана жан чыдагыс азапты көрмөйүнчө ыйман келтире албай калышсын", деп дуба кылган болчу. Юнус сүрөсү 88-аят. Дубанын күчтүүлүгүн кара жана бул дубанын ким кылып жатканына көңүл бур. Дубаны Муса пайгамбар, Аллах менен түздөн түз сүйлөшкөн пайгамбар кылып жатат. Аллах Таала бул дубаны кабыл кылды, бирок анын жообун арадан 40 жыл өткөндөн кийин гана кайтарды. Эмне үчүн ушундай чектен чыккан адамды Аллах Таала дароо эле жазалабады? Бул суроого Ибн Касир, ага Аллах райым кылсын, тафсиринде мындай жооп берген. Фираундун энеси бар эле. Ал энесин сыйлап жакшы мамиле жасайт болчу. Ошол себептен анын энеси дүйнөдөн өткөнгө чейин Аллах Таала аны жазалаган эмес. Качан гана энеси бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Аллах Таала аны жазалоону баштаган. Аллах Таала ата-энеге жакшылык кылуучуларды мына ушундай сыйлайт. Бир баштык картөшкө. Шагирт устатына кайрылып: "Сиз абдан жөнөкөйсүз. Ар дайым кабагыңыз жарык. Карданбайсыз дагы. Деги эле сиздин бирөөгө жамандык кылганыңызды көрбөдүм. Менин да ушундай мүнөз күтүшүмө жардам бериңизчи", деп суранат. Устат ага макул болуп мындай дейт: "Колуңа бир баштык ал да, кимдир бирөөгө ачууң келсе же ыза берсең, баштыгыңа бир картөшкө салып кой", дейт. "Ушул элеби?" деп таңдана сурайт шагирт. "Жок, баштыкты өзүң менен бирге көтөрүп жүрүшүң керек. Адамдарды капа кылган сайын бирден картөшкө кошуп турасың". Шагирт макул болот. Бир канча убакыт өтөт. Баштыкка картөшкөлөр салына берип, оор тартып калат. Көтөрүп жүрүүгө да ыңгайсыз. Чирей баштаган картөшкөдөн жагымсыз жыт чыгып, андан жийиркене баштайт. Мындай абалга чыдабаган шагирт устатка келип: "Устат, муну көтөрүп жүрүүгө мүмкүн болбой калды. Биринчиден абдан оор, экинчиден картөшкө чирип баратат. Жакшы мүнөз күтүүнүн мындан башка жолу жокпу?" дейт. Шагиртине жылмая караган устат мындай дейт: "Ушул баштыктагы көрүнүш сенин жан дүйнөңдө болуп жатат. Качан сен кимдир бирөөгө ачууланганыңда жана кимдир бирөөнү жек көргөнүңдө жан дүйнөңдө картак пайда болот. Муну сен убагында байкабайсың. Ал бара-бара чоңое берет. Кылган ишиң адатка, адатың мүнөзгө айланат. Жан дүйнөң бузулат. Ошондуктан мен сага бул абалды сезишиң үчүн мүмкүнчүлүк бердим. Бирөөнү ыза кылуудан мурда ал сенин жан дүйнөңө канчалык салмак болоорун ойлон". Ийри суроого түз жооп. Бир жолу Али, ага Аллах ыраазы болсун, намаздан чыгып бара жатса, жөөттөрдүн бири ага суроо узатып калды. Сыноо максатындабы, же шылдыңдоо үчүнбү, же чындап эле билүүгө кызыкканбы, айтор эмнеси болсо да, суроо абдан кызык болду. "Сенин абдан билимдүү экениң белгилүү", деди жөөт Алиге. "Мага айтып берчи, кандай жаныбарлар жумуртка тууп, жумурткадан чыгат, а кандай жаныбарлар тирүү туулат?" Али эч ойлонбостон шыдыр жооп берди: "Кайсы жаныбардын эки кулагы дөмпөйүп же шалпайып билинип турса, алар тирүү тууйт. Ал эми кулагы билинбеген жаныбарлар жумуртка тууйт". Алинин, ага Аллах ыраазы болсун, 13 кылым илгери айткан бул жоромолун азыркы илим да аныктап тактады. Чындап эле эки кулагы билинген жаныбарлар жумуртка туубайт экен. Кит дагы жумурткадан чыкпай тирүү туулат. Көрсө, анын да кадимкидей эле кулагы бар тура.